мен ошол убакка чейин эч кимге айтпай аткам. Хорошо, мынуреки убакыт өтсүн. Анан акырын ушу убакыт өзү көрсөтөт дегем. Ушул түрмөдөн чыкканда да мисалы ушул жакындары келди, мисалы Атамбаевдин. Ана ошондо да бир ооз айттым. Хорошо дедим. Хорошо, жигиттер. Мен баарын унутайын. Мен баарын кечейин. Бирок Алмаз Шаршеновичке бир ооз айтып койгула. Мен мына жерде болгон мына Алмаз Шаршеновичтин убагында, мисалы Атамбаевдин убагында бүт соттолгон балдарды, ушул бир мындай коордук көргөн балдарды, бүт саясатчыларды мен чогултуп берейин оппозицияны. Бир тасторконго отуруп, чепкени мен алып берейин балдарга. Ошол чепкен бир сыйра кийинип, балдар ушундай болуп калды деп койсо эле, балдардын баары кечирмек, мисалычы. Анан ошондо ошол жигит бир жакыны кирип айтса, ошондо айтыптыр. Буларга керек, мага кереги жок дептир. Бүгүнкү күнү тилекке каршы мына бүгүн ушундай бир күндөр болуп атат, мисалы. Бүгүн булар бизге сигнал берип атат. Чогулалык, отуралык, чепкен бизден деп. Тилекке каршы убакыт өтүп кетти. Биз мисалы мен ошондо чыгып өзүм айткам. Кел ушундай кылалычы, кечиреличи бири-бирибизди деп. Тилекке каршы мына бүгүн ак кишиге керек болуп калдык биз. Бизге ак киши кереги жок уже. Уже кол тартса колубуз түзүп койду. Азыркы бийлик менен мамилеңиз кандай? Тактап айтканда, президент Сооронбай Жээнбеков менен мурда кийин мындай кол алышып учурашкан жайыңыз барбы? Сооронбай Жээнбеков менен өмүрүмдө мен саламдашып көргөн эмесмин. Өмүрүмдө саламдашсам сыймыктанат элем. Бирок тилекке каршы саламдашпаптырмын. Экөөбүз бир ушул мисалы бир метрликте мындай жерде экөөбүз мындай жүрбөптүрбүз да, мисалычы мен бул кишини көрбөптүрмүн. Премьер-министр мененчи? Премьер-министр менен дагы эч кандай мамилем жок. Мен бүгүн өз ишим менен кылып атам.